Janazada but kiyimini çeçүү керекпи? Себеби таманы басканда тазаланса үстүн жажас бойдон кала берет дейт. Эгерде нажас болгондугун анык билсек, анда чечиш керек болот. Al-aslu fil eşya tahara. Al-asl bardык таза деп билебиз биз. Bir үйгө бардык, намаз окуй беребиз. Аны керек экенин айтмайынча. Ошол сыяктуу бут кийим таза деп билебиз дагы, нажас болгондугун билмейинче таза болуп эсептелет бизге. Al-aslu негиз дейт, fil eşya нерселерде бул тазалык. Бирөөнүн үйүнө бардык, бала таза деп сурап отурбайбыз. Окуй бер десе, келең окуй беребиз, таза аслында. Анан бала сийип койгом, деп айтабыз да. Негизи таза, аны булгангандык далил керек бизге. Тазалыгы бей далил бизге керек болот да. Тазалык булганга далил керек. Бут кийим таза өзү, булганган далил керек бизге. Ошондой. Пайгамбар алейхиссалам намаз окуган билесиңер, окуп атканда ана бир малда эле окуп эле кепичин чечип ыргытып берди. Анан сахабалар ыргытканда кепиштер учуп кетти, куштар учкандай болуп. Анан салам берип айтты, силерге эмне болду кепиштер ыргытып деди, айтты. Сиз ыргытканды көрүп ыргыттык деди. Деди, мен кепишим намаз окуп атсам, Жебрейил келип түбүндө жабышып калган бир нерсе дегенден ыргытып бердим мен. Силерге айткан жок бизге деди. Анда жөнө турбайсың. Ошон сыяктуу турматтуу бир тууганым. Аслында бут кийимен намаз окуса боло берет. Болгону биздин килемдер кымбаттагы биздин амир сап киргизбейт силерди. Бутун кулай кылып коесуңар деп киргизбейт да ошон үчүн. Ошондой. Талаш жок бул жерде. Талаш жок. Таң каласында кээде бутун чечет дагы, ошол эле галошту кайрап туруп алып окуй беришет. Таң ошого акыл жетпейт меники. Бисмилла бисмилла дейт, молдого жанамаз коет, ага чыгат. Анан калгандар галошун чечет. Анан кайра галошто туруп алат да, анан намаз окуй беришет да. Чечкениң менен андан чечпей эле окуй бер да, эмнеси бар? Эгерде кир болсо, анда үстүнө турсаң дагы болбойт. Таза жайнамаз салыш керек. Жаназада жайнамаз шарт. Таза жерде намаз окуй беребиз биз. Таза жерге турганда, эгерде бутуң кир десең чечсең, анда чөптүн үстүнө тур, жерге тур. Чечип койсоң деле ошо түбүндө турат да, нажас бойдон тура берет, өтпөй калат намазың. Мен таң кала берем ошол. Эмне ушундай депчи. Анан кээ бир жерге барып чечпей эле кой десе, молдо келе чечиш керек деп молдолор бар да, мынтип коркутуп, анан чечтирип коет адамдарынча, ама чече бергиле дейм. Өзүңөр билгиле, мен чечпей эле окуй берем. Таза меники деп. Айыл жергесинде жаназа короодо окулат, жамааттын кай бир бөлүгү мал сарайынын жанына туруп калат, ал жерде малдын нажастары кездешет. Бул учурда кандай кылуу керек? Жайнамазга туруп окуш керек. Жаназага турганда жер таза болуш керек. Жолго болуш керек. Малдын тезеги бул нажас ага болбойт. Тезеги жок жерде же чөптөн таштап кой, чөптү туруп таза окуш керек болот. Айтты, таза бир нерсе туруш керек ошол жерде. Кардын үстүндө окуса болот, башка окуса болот. Ага аракет кылыш керек. Бул эң туура суроо. Адамдын кол жазмасынан мындай эстүү экендиги адам кадимгидей көрүнөт. Чындап эле серьезный адам экен. Рахмат, Аллах разы болсун.